аябай жүрөгүм менен ушундай Кыргызстанда адилетсиздик өкүм сүргөнүн аябай ыйлагым. Себеби колумдан келишинче жанагындай өзүмдүн кайын журт тарабыма дагы ушу колдоп койгула, адилетсиз куугунтук көрүп жатам деп бардык эмесине баш отозумун бирден бири ошол бийликти, азыркы бийликти колдогон үй бүлөлөрдүн бир бөлүгү биз болобуз. Анан ушундай кичинекей кыздын сын пикирин угуп алып келип, кылмышкердей кылып, ушуну бир коррупционер, бир мамлекеттин эмесин басып алгандай кылып алып келгенге мен бир туугандык жүрөгүм менен аябай ыйлайм. Себеби жападан жалгыз ушул эле бир тууганым калды, башка эч ким жок менде. Атам да калды, ишенич берип, тук берип келдим. Мен алып келем, адилеттүү адамдар бар бул жакта, адилеттүү соттор бар деп келдим. Мен эне катары ыйлаймын. Себеби мындан башка менин эч кандай бир тууганым жок. Мен жалгыз бир байке бар болчу, анда Кудайыма керек экен алып кетти. Сиздерден ошолду суранат элем, адилеттүү чыгарып, ушу кызды чыгарып койгула атасы үчүн. Атасы оорап алды, менин атам төшөктө жатат. Атам кулагына барып, атаке, мен сиздин кызыңызды алып келүүгө аракет кылам. Жакшы адилеттүү соттор бар, адилеттүү хандарыбыз бар деп келдим. Ата жөнүңүз ким? Ата жөнүм Нарматова Гүлбарчын.